Манасчылык касиет, манасчылык тууралуу сөзүбүздү улантып жатып, биз анын өзгөчө феномен, кайталангыс көрүнүш экендигин бир нече мисалдар менен далилдеп, мындай түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Элдин түшүнүгүндө манасчы болоор алдында адам бир нече процесстердин башынан кечириши керек экен. Биринчи процесс бул аян алуу, өңүндө же түшүндө. Аян деген өзү кабар, маалымат алуу деген маанини берет. Арбак daarып дегенде Манас эпосундагы кайсы бир каарман же бир нече каармандар, кейипкерлер ушу манасчынын түшүнө же өңүндө көрүнүп, анын манас айтуусуна өтүнүп манас айтуусун же буйрук берип, керек болсо айрым бир учурларда талап коюп, анан ошондон улам манасчы көпчүлүк учурларда жаш балдар, өспүрүмдөр, кээ бир өтө сейрек учурларда тестиер балдар дагы 6-7 жаштагы, мисалы Шаабай Азизовдун мисалында ошол 6-7 жашында ушул процесске, ушул окуяга туш болуп, анан андан аркы баскычтар башталат. Ошол айт дегенден кийин ал айтыш керекпи, айтпаш керекпи, деги эле ошол окуяны, ошол башынан кечирген көрүнүштү бала кантип сиңире алабы, анан ошону туура жолго сала алабы, анан эгер сала алса кандай болот, сала албаса кандай болот деген мындай манасчынын жолундагы, ар бир манасчынын жолунда кездеше турган этаптар, баскычтар. Ошол манас дүйнөсүнөн келип болочок манасчыны же тандап алган адамын манасчы болушун талап кылып, анан аган сөзсүз түрдө бир азык, насип тартуулап же буюм тартуулап, ошонусу менен аган бата берип, ошонусу менен анын жолун ачып, айтып кетишине шарт түзүп берген учурлар дээрлик бардык биз билген классикалык түрдөгү манасчылардын турмушунда, өмүр баяндарында кездешет. Кече жакында эле кыргыз элинин тарыхында өзгөчө, анын маданиятына өзгөчө салымын кошуп кеткен, 20-кылымдын соңунда өзүнүн ордун тапкан манасчы катары чыгаан манасчылардын бири Шаабай Азизов өзүнүн бала кезиндеки бир ошол манасчылыкка кантип келгендиги тууралуу мисал катарында төмөндөгүдөй айтып өтөт. Мен ошол кезде 6-7 жаштагы бала элем дейт. Адаттагыдай эле эртең менен эрте туруп, атам мени байталга мингизип,
бир баштыкка түштөнө турган азыгымды камдап, анан койду айдатып төштү көздөй жөнөттү дейт. Мен ошол ар дайым эле ошентип эртең менен малды жайып, койду жайып, анан кечинде кайра ошол байталымды минип кайтып келер элем дейт. Бирок бул сапар бир кызыкка туш болот экен Шаабай. Бул сапар ал коюн жайып аткан жеринде, ал көлдүн азыркы Ак Суу районундагы Кара Бөлтөк деген Бөксө тоонун этегинде болгон окуя. Ак Марча деп айтат ошол жерди дагы. Коюн жайып коюп, анан көзү илинип кетет дагы, кулагына жер силкинип, жер титиреп, атчандардын дүбүртү кылып, анан жанына ошол баатырлар келип, ойгонуп тура калып караса дейт, маңдайында аттарынын туяктары кемегедей болуп, өздөрү болсо бийик карагайдай болуп, анан ошол атчандар: биз чыгышты көздөйбү, эжинди көздөй баратабыз. Бизди кандай көргөн болсоң дал ошондой айткын деп, чыгышты көздөй бет алып жөнөп кетишет. Ошондо Шаабай ошол кезде жана мен жогоруда айткандай 6 менен 7-нин ортосундагы курагы уктап калат дагы, баягы эс үчүн жоготуп, жанагы баатырларды көргөндөн кийин талып жыгылып калат. Анан 3 күн бою ата-энеси келе турган малынан дайын жок, баласынан дайын жок. Малын эртерээк таап, анан баласын издеп, атасы Азиз бир туугандары менен чогуу ат минип, ошол айлана чөйрөнү издеп 3 күндөн кийин анан бир боз куурайдын түбүндө жатканын, уктап жатканын көрүп, ойготпостон көтөрүп алып анан үйүнө алып келген экен. Үйүнө алып келгенден кийин дагы 1,5 күндөн кийин бала эсине келе албай, анан эсине келип ойгонгондо анан Аксар башыл деп Азиз кыйкырып жиберип, атасы, Шаабайдын атасы, анан курмандыкка бир мал чалып, анан кошуналарды чакырып бата кылган экен. Бул Шаабай Азизовдун өзүнүн турмушунда, анын тагдырында, анын үй бүлөсүндө дагы тааныш көрүнүш болгон бул. Себеби анын Азиздин агасы Чоюке, белгилүү Өмүр уулу Чоюке, ошол кездеги, ошол учурдагы белгилүү, айтылуу, чыгаан манасчылардын бири болгон. Чоюкенин жолун улай өзү Азиз дагы ошол өрөөндөгү белгилүү манасчы болгон. Бирок манасчылык менен кошо ошол бакшылык дагы касиетти аркалаган адам болгон. Анан баласынын жанагындай талып Бөксө тоонун этегинде коктуда жатып калгандыгын байкап көрүп, бул жөн эле жерден эмес экендигин билип баамдап, анан бата кылып мал чалып, анан кийин бала эсине келип, чоо жайды сурап, кимге кандай жолугуп кабылгандыгын, эмне дегенин, эмне болгондугун тууралуу билип, анан бул балам, уулум манасчы болот экен, жомокчу болот экен, агасы, атабыз, агам Чоюкенин жолун жолдоп
жомокчулук жолго түшөт экендигин баамдап билип, ошого жараша мамиле жасап, ошого жараша аны күтүп, багып тутат. Мына бул бир жөнөкөй эле бирден бир мисал, жанагы манасчылыктагы алгач келе турган бир өзгөчө кубулуштар, көрүнүштөр тууралуу жалпы эле элде дагы айтылып келе жаткан пикир. Манасчылыктын тукум кууп атадан балага өтө тургандыгы тууралуу дагы бир нече мисалдар менен далилдей кетсек болот. Маселен, Балык Ооз Кумар уулу манасчынын уулу Найманбай дагы кийин манас айтып атасынын жолуна түшүп жатат. Чойкенин мектебин айтсак болот, анын үй бүлөсүн айтсак болот. Чойке жана жогоруда айтылгандай, анын иниси Азиз, Азиздин уулу Шаабай. Тыныбек манасчынын үй бүлөсүн алсак болот. Тыныбек өзүнүн устаты чыгаан манасчы, алп манасчылардын бири болгон көлдүн башындагы Чоң Баш деген манасчынын шакирти болуп, Тыныбек андан айлап жылдап таалим алып жанында жүрүп, анан Тыныбектин уулу Актан дагы учурунда манас айтып, башка кенже дастандарды айтып, белгилүү актер, артист катары, комузчу катары таанылган кыргыз элине. Актан Тыныбеков деп. Мына ушундай мисалдар кыргыз элинде манасчылык өнөрдүн, манасчылык касиеттин тукум кууй турган өзгөчөлүккө ээ экендигин далилдеп жатат. Бул дагы ошол манасчылыктын башка өнөрлөргө же башка касиеттерге салыштырмалуу өзгөчөлүгүн көрсөтүп жатат. Ал эми бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманга ылайык жазманын келиши менен массалык түрдө кыргыз эли сабаттуу болуп, окууну таанып, жазууну таанып, жазмакерликке ээ болуп калгандан тартып, мынакей кыргыз элинде жана жогоруда биз айткан чоң жомокчу, семетейчи, чала манасчы деген категориялардан сырткары жазма манасчылардын дагы келип чыгышы, андан сырткары аткаруучулардын да келип чыгышы мына бүгүнкү биздин турмуштук жагдайлар муну далилдеп жатат. Китеп түрүнө манас эпосунун тексти түшүшү менен аны окуп, аны изилдеп, аны иликтеп, аны жаттап аткаруучулар манас эпосун тигил же бул манастын вариантын жаттап, анан эл алдына чыгып өзүнүн аткаруучулук манас эпосун аткаруу озуйпасын, милдетин алып эл алдына чыгып айтып жатышат. Ал эми жазма манасчы болсо, бул ошол тамга тааныгандыктан, жазгандыктан, жаза билгендиктен, акын, жазуучу сымал, профессионал акын, профессионал жазуучу сымал отуруп
кыялга салып, өзүнүн вариантын түзүп жазган манасчылар дагы бизде кездешкен. Буга карата мисал иретинде биз Ыбрайым Абдрахмановду айтып кетсек болот. Ал өмүрүндө бир нече чоң даражадагы, бийик даражадагы манасчыларга жолугуп, кездешип, алардын манасын угуп, алардын айрымдарын варианттарын кагазга түшүрүп, ошонун негизинде өзүнүн көкүрөгүнөн жат алган, өзү кабыл алып, өзү таанып билгендей болуп, анан өзүнүн вариантын жаратып, Ыбрайым Абдрахманов Манас Семетей Сейтек деп 3 илтигин ушу Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусуна өзүнүн версиясын калтырып кеткен. Өз колу менен кагаз бетине түшүрүп. Мына бул ошол жана манасчылыктын дагы бир жазма манасчы деген категориясынын бирден бир мисалы жана далили болуп жатат.